Айылчы Сарыбаев: дөөлөт тоголок болот, кесирленбегиле. Ангектен качсаң дөңгөкчөгө деген жакшы макал бар. Улам жаңы келген министрибиз улам жаңы шылтоолорду ойлоп таап, эптеп тарифтерди көтөрүп, анан энергетика системасын чет элдик инвесторлорго салып берүү аракети. Билсе билбесе деле энергетика системасынын тарифин көтөрсө эле токтогул суу сактагычы бир заматта ашып ташып кете тургансып. Америкада, Англияда, Францияда жана Германияда тарифтер мынча экен деген дөөлөгөндөр көбөйдү. Бул араконет эмес эле адырашмандын ашын жегенби деп ойлоого түрткү берет. Себеби ал өлкөлөрдө жашоо деңгээли менен биздин шордуу элдин жашоо деңгээлин салыштыргысы келишпеген министрлер менен алардын куйруктары алты тутам арамза кошоматчылары толуп кетишти. 1,5 миллион мигранттар жумушсуздуктун айынан тентип жүрүшөт. Ички миграция менен жумушсуздуктар көп балалуу үй бүлөлөр, жарды жалчылар, кары картаңдар. Айтор элдин 80% жашоо деңгээли өтө төмөн өлкөнүн элине жогорулатылган тарифти колдонуу даана зөөкөрчүлүк экенин билсе да билмексин. Бул айбанчылыкка жатат. Кимге энергетика системасына финансылык анализ жана консультация керек болсо, келгиле чогуу анализ кылалы. Билбей туруп чочоңдой берүүгө болбойт. Элден мурун жумушсуздукту жоюп, инфляцияны токтотуп, элдин кирешесин көтөрүп, анан тариф жөнүндө айтыш керек. Эрнст Карыбековдун тегерегиндей чогулгула, Сапарбек Аргынбаевди таап кеңешин уккула. Болбосо Акаев, Бакиев жана Данчиктин кебетесин тез эле кийип каласыңар. Жардылар менен байлардын айырмасын кантип эсептейсиңер? Элден мурун ошону айткылачы. Дөөлөт тоголок, байлык колдун кири дейт, кесирленбегиле. Айылчы Сарыбаев, Булак медиа центр чекиткейи. Тажикстандын жоокерлери түндө 2 кыргыз жаранын сабап алып кирип кетишкен. Баткен областындагы Лейлек районунун Бешкент айылынын 2 тургунун Тажикстандын жоокерлери түнү менен уктап жаткан жеринен алып кетти деген видео социалдык тармактарга тарады. Лейлек районунун Бешкент айылынын 2 тургунун Тажикстандын жоокерлери түндө чатырында уктап жаткан жеринен келип токмоктоп, Тажикстанга алып кирип кеткен. Эмне болуп жатат, ал жагын бир Аллах билет деп жазды видеону жүктөгөн жаран. Standıktır. Ben Leylek rayonu Beşkent ayılı hükümetinden bulup çekleşes koç ayılı daima çıkıp gelip jürömün. Bana yaklamanı tacikler. Pagranları şunday turat. Ne suran kamır şetki pagran tursun, bizi daha korgosun dep. Bizim bolda bana sekti salıp jatkan ele. Benim balam dağın aldıdağı oldağı ele benim balam. Ona tütünü menen yok. Kandı olup atat bana tırşılapkaları. 12 çocukları pıypalanıp atat. Telefonları da, kiyimleri da kalgan. Çarda vergile. 16 çocuklar telefonları kalgan. Kiyimleri de kalgan. Kan bolup atat bana şılapkaları da ular şiyette yemek kılgan edi. Bunday bolдар emese de bu. Hazır çok bana. Bugün kançası oldu balдар? Çısılı kançası? 24. April 2021 yıl. Jardan bergilemeyen baldarıma. Kuat menen dastanım çok. Alıp ketip kalgan biri. Kayaktan boldu. Ona kan bolup atat. Şülüpkeleri yerlerde kan bolup atat. Sonraki kan bolup atat. Кемпирабад маселеси. Өзгөндүн тургундары жер берүүгө каршы элдик жыйын өткөрүшөт. Ош облусунун Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын 150-гө жакын тургуну Кемпирабад суу сактагычынын жээгинен Өзбекстанга жер берилиши боюнча каршы мөөнөтсүз акция баштады. Алар бооз үй тигип, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин келишин талап кылышууда. Мындай наразычылык акциясы Кара Суу районундагы Ынтымак айылында да болуп өткөн. Акциянын катышуучуларынын бири Жумамидин Сопуев алардын талаптарын бир гана президент Садыр Жапаров жана УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев аткара алышаарын айтат. Бизге жеткен маалымат боюнча Кемпирабадка плотина курулуп жатканда СССР маалында 2 тараптуу келишим түзүлгөн экен. Ошол келишимди архивден алып келип элге көрсөтүүнү талап кылып жатабыз. Союз мезгилиндеги чек ара ошол боюнча калсын. Мындан сырткары Өзбекстан компенсацияларды төлөп берсин, анан бизге уруп бермек болгон каналды аягына чейин чыгарсын деген талап коюлуп жатат, деди Сопуев. Анын айтымында, эгерде коңшу өлкөгө жер берилип кетсе, эл жайытсыз калат.
Ошондой эле ал Араван жана Кара Суу райондорунун дыйкандары эгиндерин Шаркан Сай каналы аркылуу барган суу менен сугараарын айтып, эгер жерлер өтүп кетсе башка райондордо суусуз кала тургандыгын белгилеген. Ал эми 80ге чыккан карыя Өзбекстанга берилет деген жерге буга чейин жүгөрү жана шалы эгип келгенин айтат. Ал чек ара маселеси боюнча делегация алгач жергиликтүү тургундар менен жолугушуу керек эле деген пикирде. Комиссия Өзбекстанга бараардан мурда берилет деген жерлерди жеринен көрүп, жашоочулар менен сүйлөшүп, анан ал жака барып протокол түзүшү керек болчу. Өзбекстанга ушундай эле суу керек болсо анда сатып алсын. Кемпир Абадтын жери биздики, биз бербейбиз. Башка кайрак жерден бере берсин. Суулуу жерди бербейбиз дейт ал. Башка бир тургуну Ташиевке кайрылып, жер маселесин чече алышпаса, ошол боюнча калтырууну талап кылды. Ал келечекте билимдүү жаштар чыкса чечип алышат деди. Нааразычылык акциясына чогулгандарга Ош облусунун башчысынын орун басары Бактыбек Алайчиев келди. Ал атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевке чогулгандардын талаптарын жеткире тургандыгын убадалады. Азыр райондук администрациянын кызматкерлери протокол түзүштү. Бул протоколго элдин талабын кошуп, биз бүгүн жөнөтөбүз. Анан УКМКнын башчысы кайсыл күндөгү программасын киргизет, аны дагы карап көрөт. Биз ал өзү келсе дагы эл менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, деди ал. Тургундардын бири Алайчиевдин иш-аракетин сынга алды. Ал ага кресло керек деп айыптады. Бактыбек картаны билет, бирок билип туруп ушул ишти кылып атат. Эгер ал комиссиянын курамында болбогондо, Ташиев менен жолукпаганда Бактыбекке таарынбайт элем. Мен азыр аны күнөөлөп турам. Протоколго кол коюп атканда кантип жүрөгү оорубайт? Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев Кемпир Абадты билет беле? Билбейт. Алар Бактыбекти билет деп алып барса, ал кол койду. Сени элдин бардыгы билет, биринчи жер адиси болуп келгенсиң, кийин директор болуп иштегенсиң, деп нааразы болду ал. Ал эми Алайчиев ишке тырмышып олтуруп алган жерибиз жок деп жооп кайтарып, ошол жерден сиз айткан сөздөрдү мен айттым, деди. Ошол жерде талаптардын бардыгын мен койдум, ачык айтканда кол койгон жокмун. Ал жерде протоколго премьер-министр менен бир гана комиссиянын төрагасы кол койду, деди өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары. Андан соң чогулгандар 28 апрелде кайрадан ушул жерде Ташиевдин Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун, саясатчы Жеңиш Молдокматовдун жана жергиликтүү кеңештин депутаттарынын келишин күтө тургандыгын айтышты. Бул күнү элдин жыйын болушу күтүлүүдө. Туугандар, мен да Короол айылынан келдим. Баарыңар Сабай айыл өкмөтүндө өткөн чогулушту көргөнсүңөр да. Менин айтайын дегеним, УКМКнын башчысы биз менен жолукканда шайлоого алып жүргөн аялдарды алып келбей эле койсун. Сабайга да ошолорду алып келип кол чаптырып отурганын көрдүңөр да. Сураналы, дежурныйларын алып келбей эле койсун, деди тургундардын бири. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин 19 апрелде Кара Суу районунун тургундары менен болгон жолугушуусунда жергиликтүүлөрдөн сырткары бир нече аял келген. Алардын арасында Элет көйгөйү коомдук бирикмесинин төрайымы Марипа Алыйкулова да бар болчу. Ал уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын урматына өткөн митингде чагымчылдык кылган. Ошондой эле ИИМдин башчысы Улан Ниязбековдун жана Бишкек ШИИБдин башчысы Бакыт Матмусаевдин отставкасын талап кылгандарды ЛГБТ өкүлдөрү деп атап, силер салтка каршы чыгып жатасыңар деп айыптаган. Ал эми Кызыл Октябрь айылынын тургуну Рано Исмаилова нааразычылык акциясы болуп жаткан жерде Ташиев келгенге чейин эле тарабай тургандыгын белгиледи. Анын айтымында кыргыз үйлөр ошол үчүн тигилген. Бир күн мурун ушундай эле акцияга Куршап айылынын тургундары чыгышып, Ташиевдин Кемпир Абад суу сактагычынын айланасындагы 50 гектар жердин берилиши боюнча протоколду жокко чыгарууну талап кылышкан. Кара Сууда өткөн нааразычылык акциясы. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев жетектеген өкмөттүк делегация 24-25 мартта Өзбекстандын Ташкент шаарында чек араны тактоо үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Андан кийин 30 мартта Ош облусунун Өзгөн районунда жергиликтүүлөр менен жолугушкан. Анда ал Өзбекстан Кемпир Абад суу сактагычынын айланасынан 100 гектар жерди сураганын айтып, бирок Кыргызстан 50 гектарын берүүгө макулдашылганын билдирген. Мындан сырткары Кемпир Абад суу сактагычынын платинасы Өзбекстанга өткөнүн белгилеген. Ал бул чечимди туура деп айтып, суунун деңгээли түшкөндөн кийин жергиликтүү турак жайларды суу каптабай калат деген. Суу сактагыч маселеси боюнча Ташиев мындан кийин маселе жаралбайт деп ишендирген. Сууну жергиликтүү калк пайдалана алат деп айткан. Бирок Кара Суунун Ынтымак айылынын тургундары Кемпир Абадтын жанына боозу тийип, Камчыбек Ташиевдин келишин талап кылышкан. Жолугушуу 19 апрелде өткөн. Анда Ташиев эң пайдалуу келишим түзүлгөнүн билдирип, протокол кабыл алынса чек арада чыр-чатак болбойт деп ишендирген. Ошондой эле ал атайын кызматтын башчысы нааразычылык акциясын уюштургандардын аты жөнүн билээрин белгилеп, чагымчылдык болуп жатканын айткан.
Натыйжада ОКМКнын башчысы Өзбекстанга барып, протоколду кайрадан каратып, 50 гектардын ордуна 20 гектар жерди алмашууга аракет кылаарын убада кылган. Булак, Клуб Чекит Азия.